يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Ажаталарым, аженелерим, Аллахтан барыңыздардан разы болгон болсун. Ушул кылган амалдарыңыздар кыямат күнү башыңыздарга сайбан сурак сабалыңыздарга далил бейишке кирүүңүздөргө себепкер болсун иншалла. Тозоктон сакталууңуздарга тозок отуна перде болгон болсун. Туугандар бардыгыңыздарды ушул балаңыздар себеп болуп, кызыңыздар себеп болуп, бир тууган жакындарыңыздар себеп болуп, ушул ыйык жайга Аллах таалам сиздерди кабыл кылып чакырып койду. Бүгүн ушундай жадыраган дасторконду жазган. Бул дасторкон жөнөкөй дасторкон эмес, Аллах тааламдын ыраазылыгы үчүн жазылган дасторкон. Бейишке себепкер боло турган дасторкон. Аллах тааламды карыз кыла турган дасторкон. Эмне үчүн Аллах тааламды карыз кыла турган дасторкон? Ким Аллах тааламдын конокторун сыйлаган болсо, Аллах таалам карыз болуп, ал пенделерин сыйлаштык. Аллах таалам бул дүйнөдө дагы акыретте дагы сиздерге ушундай бир адалдан кенен дасторкон жазган болсун. Ушул дасторконго себепчи болгон ушул Кубат ажыбыз, Байыш ажыбыз, Айтмамат ажыбыз, Кутман агабыздын иниси, Жаныбек ажыбыз, ошонун катарынан ушул жакшылыкка ушундай бир ортоктош болуп, ушул жакшылыкты тең бөлүшкөн кече дагы мына Шахадат энебиз, Шахзада энебиз, Талгат ажы балдары, ошонун катарында ушул убакытка чейин ушул иштерди баштап берген уланам Муса, Мырзайыш атабыз, Абу Бакыр чоң атабыз дагы бар. Аллах таалам разы болсун, мындай бир өтө разы болосун, өтө сүйүнөсүн. Кандай тилек ой максатта ушундай бир дасторкон жазган болсо, кой курбандык сойгон болсо, Аллах таалам ошолордун берекетинен үй бүлөлөрүнөн тынчтык, амандык, өнүгүү, өсүү, дин, шарият, Куран, кут, береке берген болсун иншалла. Ошол үй бүлөлөрдө дайыма Аллах тааламдын колдоосу, Аллах тааламдын коргону, пайгамбардын сүннөт амалы, Аллах тааламдын ыраазылыгы, Аллах тааламдын мерими, ырайымы, кечирими, Аллах таалам берекеси болсун. Ушул эхсандардын берекетинен Аллах таалам алардын ырыскысы асманда болсо түшүрүп берсин, жерде болсо чыгарып берсин, алыс болсо Аллах таалам жакын кылып берсин, адалдан кенен күтүлбөгөн жерден берген болсун иншалла. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Alloh taala ушул амалдарыбыздын берекетинен кыямат күнү бейиштин каалаган эшиктеринен кирген, сурак сабалсыз бейишке кирген, Аллах таалама комушу болгон, пайгамбарга комушу болгон, пайгамбардын сүйкүмдүү үммөтүнүн катарын толуктаган, Аллах таалам ыраазы болгон нурани амалдар оң колунан берген, кабыры бейиштин бир бакчалары болгон инсандар катарында.